Найма, сен не кылатасың? Сен дайыма эркек кыз болуп жүрсөң, а бүгүн болсо мен таштандыларды чогултуп. Мен аябай сүйүнүп атам, азаматсың, Найма. Не болду сага? Нуржан эже, бүгүн деген бүткүл дүйнөлүк дүйнөнүн таштандыдан сактайбыз деген акция башталып жатыптыр. Анан мен эң биринчи биздин студиябыздан баштайын деп чечтим. Азаматсың, менин бой тоском десе, менин кичинекейим десе. Сонун, сен билесиңби, жыл сайын дүйнө жүзүндө 2 миллиард тонна таштанды чыгат экен. Нуржан эже, ушунча көппү? Ооба. А чогулган таштанды кайра эмне болот? Чогулган таштандыларды шаардын чекесине алып чыгып, кагазды өзүнчө, ал эми желин баштыктарды өзүнчө кылып бөлүп туруп, анан кийин заводко алып барып, ошол жактан кайрадан иштетип салышат. Демек, ар бир таштандыны бөлүп өзүнчө таштанды челекке ыргытыш керек экен, Нуржан эже, а менин классташым Нурболчу, момпо сиздин кабыгын таштандыга ыргытпай, жолго ыргытып салат. Аны көргөн Жомарт дагы ошентет. Нурбол, Жомарт, ай. Сен дагы аларды көрүп туруп, анан таштандыларды жолго ыргытып койгон жоксуңбу? Жок, Нуржан эже, мен даяндай кылбайм да. Нурбол бар эле таштап жатат деп айтат да. Ошондуктан биз баарыбыз таштанды челекке ыргытышыбыз керек. Анан ошондо бизди Жомарт, Нурбол дагы бизди көрүп, ошондой кылат. Биз жаратылышты, айланабызды тазалыкта кармашыбыз керек. Ооба, Найма, туура айтасың. Кыргызстанда болсо жыл сайын таштандылар абдан көбөйүп жатат экен. Бул болсо жалпы адамзатка, баарыбызга, силерге достор жана бизге дагы абдан эле зыян ден соолугубуз үчүн. Ошондой эле Кыргызстандын экологиясы дагы булганып жатпайбы? Демек, биз эмне кылыш керекпиз? Демек, таштандыны жолго таштабаш керекпиз. Ал эми өнүккөн өлкөлөр, Европадагы Германия, Австрия сыяктуу өлкөлөрдө алар үйүнөн эле баштайт экен. Бул жака кагаздарды, бул жака болсо желин баштыктарды деп кантип дебейсиңби? Кантип? Үйүнүн ичинде мындай 3 урна турат экен. Анын бирөөсүнө айнекти таштайт, ал эми бирөөсүнө болсо желин баштык, бирөөсүнө болсо кагаздарды таштайт экен. Ошентип бардыгы үйдөн эле өзүнчө бөлүнүп калат экен. Не болду? Мана учуп калдыбы? Ооба, Нуржан эже, мен азыр жаратылышыбыз аябай оор абалда экенин билдим. Жаратылышыбыз бизге аябай капаланып жатса керек. Ой, менин мээримдим десе, менин сонунум десе. Капаланба, биз эми мына бүгүн студиябыздан чогултуп койдук таштандыны. Жомарт менен Нурбол сенин классташтарың дагы көрдү дагы, сөзсүз мен ишенем, алар дагы таштанды таштабай калышат. Дагы эле мана үнчөп атабы? Апей. Кандай кылсак экен анда? Бул ашканага керектелүүчү кагаз окшойт, Найма. Муну эмне кыласың? Ооба, Нуржан эже, апам деген бүгүн таттуу жасайм деген да. Бирок тоголок кагаз 4 чарчы болгондуктан жазабай калдык. Муну деген мындай туруп эле кесип салсачы, тоголок кылып туруп эле, мындай кылып туруп элечи. Бирок Нуржан эже, мен аракет кылдым, болбойт экен. Болбойт экенби? Ооба. Кана берсең? Бул деген аябай эле узун экен. Анан мындайынан деген карбасаң да тоголок кылып туруп эле кайчы менен кесип койсо, тортко туура болуп калат окшойт. Кандай дейсиң? Ошентип көрөлүбү? Кел мынтип айрыбайлы анда, Ана. Биздики окшошпой калат экен да. Не кылсак экен? Жакшы окшошпойт атат, Буга деген кайчы керек окшойт, анан дагы Бахиянадан да сурап көрсөк окшойт. Бахияна, мындай кандай кылып, сонун тортко ылайыктап жазап алсак болот деп. Ал лайфхак түрмөгүндө көп нерсени билет го. Чын эле, Бахияна, бизге жардам берчи. Эмне деген пирог? Кандайсыңар, достор? Мен бүгүн пирог жасайын деп чечтим. Бирок карасаңар, пергамент кагазы бырышып, кечке сала албай жатам. Эстедим. Мен бир лайфхак көргөм. Ошону колдонуп көрбөйлүбү?
үчүн биз кагазды тууралап кесип алабыз. Эми мен силерге экинчи ыкмасын көрсөтүп берейин. Экинчи ыкмасын тегерек формага жасайбыз. Достор, içine чапчак болуп салынды. Билесиңерби, достор, духовкадагы формада пергамент кагазы түз салынбай жатса, анда момунтуп туруп салсаңар, түз салынат. Достор, силерге пайдалуу болдубу? Анда кийинки чыгарылыштарды да көргүлө, кызыктуу болот. Баса, мен өзүмдү тааныштырып кеткен жокмун да. Менин атым Бахияна. Мен керемет менен чогуу кызыктуу лайфхактарды силерге көрсөтүп турам. А мен пирогумду жасай берейин. Силер болсо жакшы калыла. Бахияна, сага чоң рахмат. Эми апам сөзсүз татуу жасайт. Мен дагы Бахияна көргөзгөндөй кылып таттууларды жасабасамбы үйгө барып. Наима, биз деген Бахиянадан сонун лайфхакты көргүчүктө бизге жылдыздуу конокторубуз студиябызга конокко келип калышты. Алар кимдер дей турган болсоңор, достор, алар коомузда кол ойноткон Жыргалбаева Камила жана ошондой эле Догдурбеков Нурелдер. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келдиңер. Жакшы келип алдыңарбы? Ооба, жакшы келдим. Маналар кандай? Жакшы. Ай, азаматтар. Наима, сен да достор менен учураша аласыңбы? Макул. Канча жаштасыңар? Мен 11 жаштамын. Мен 10 жаштамын. Экөөңөр тең эле экенсиңер да, Классташ эмессиңерби? Классташпыз. Классташтагысыңарбы? Ооба. Сонун экен. Анда экөөңөр чогуу дайыма мектепте комуздарды ойноп, майрамдар сайын чогуу ойнойсуңар го, Ооба. Кайсы көйлөрдө ойнойсуңар? Канча жашыңардан баштап комузга бардыңар? Экөөңөрдүн мугалимиңер бирби? Ооба. Экөөбүздүн мугалимибиз бир. Мен 10 жаштан баштап комузга барып баштагам. Ошондо барып жатканыңа 1 жыл болуптур, сенгичи? Мен комузга 7 ай болду. Барып атканыңа 7 ай эле болдубу? Азаматсыңар го силер. Аз эле убакыттын ичинде Наима, сонун болуп комузда кол үйрөнүп калган окшойсуңар. 7 айда канча күн үйрөндүң? 3 күн үйрөндүм. Бул дагы жакшы жетишкендик. Комузда эмне үчүн силер комузду тандап алдыңар? Кичинекей кезимден бери комузга кызыкчумун. Ошо 67 мектеп гимназияда комуз курсу ачылып, ошол жака барып баштагам. Мектебиңердин ичинде эле экен да?
Сенкичи, сен неге тандап алдың комузду? Мектепте комуз кружогу бар. Зармежем жетелеп барып комуз кружогуна жазылдырды. Жазыл, комуз үйрөн деп жазылдырдыбы же? Мен комуз ойнойнчу дедиңби? Ооба. Анда өзүңдүн каалооң менен барган экенсиң да, жакшы көрүп. Жакшы экен. Анан дагы башка дагы аспаптарды ойнойсуңарбы же жалгыз эле комуздабы? Жалгыз эле комуз. Сенкичи? Энде дагы жазылды. Сонун экен. Эгерде бир гана максатты көздөй турган болсо, анда бул деген жакшы. Эгер жалгыз комузду гана максат кылып көздөсөңөр, анда сөзсүз түрдө сонун чоң ийгиликтерге жетесиңер. Башка аспапта үйрөнөйүн деп умтулуп атасыңарбы? Каалап атасыңарбы? Ооба. Ооз комузда үйрөнгүм келет. Ооз комузда, Кимчи? Камила. Билбейм. Азырынча комузду жакшылап туруп, чертип, сонун үйрөнүп алып туруп, анан кийинки аспапка өтүп кетсең болот окшойт, Ооба. Жакшы экен. Бир күнү үйрөнгөнгө канча убакыт кетти? Эгерде 7 ай болсо барганыңа, үйрөнгөнүң 3 күү болсо, демек бир күүгө канча убакыт кеткен болот? 2 айдан ашык убакыт кетип атат, Ошондо канча убакытта бир күнү жакшы черткенге болот экен? Чертип үйрөнүп чыкканга? 2 ай болуп калат. 2 айда үйрөнүп калабыз жакшы. 2 айда бир күн үйрөнүп каласыңар, Жакшы. Комуз курсуңар тууралуу дагы көбүрөөк кызыктуураак айтып кетпейсиңерби? Балким 67 мектепте окуган балдар комуз курс бар экенин билбейт чыгар, достор? Билесиңерби же билбейсиңерби? Эгер билбей турган болсо, силер айтып кетсеңер, 67 мектепте окуган балдар дагы кызыгып, мен дагы комузга барам деп силер менен чогуу барып калаттыр. Комузга кружогуңар тууралуу айта кетсеңер кененирээк. Агайыбыз жакшы агай, жакшы сабактарды өтөт, кызыктуу өтөт, көңүлдүү өткөрүп берет. Ким деген агай ал? Нурсултан Таманбаев. Анда барыбыз тең чогуу агайыбызга салам жолдоп койбойлубу, Саламатсызбы? Саламатсызбы. Нурсултан кандай дедиң? Нурсултан Таманбаев. Таманбаев, Нурсултан Таманбаев агай, сизге салам жолдойбуз. Дагы көптөгөн балдарды комуздан үйрөтүп, кол ойнотура бериңиз дегибиз келет. Кыргызстандагы белгилүү комузчулардан кимдерди билесиңер? Самара Токтакунова, Намазбек Уралиев. Бул деген биздин кыргыз элинин залкар комузчулары да. Силер анда залкарларды билет турбайсыңарбы? Силердин дагы ошондой жолуңар залкарлардын жолуңдай болсун. Ошондой болгон деңгээлге жеткиле. Силер бизге конокко келгенде сөзсүз түрдө комузуңарды көтөрүп алып келиптирсиңер. Анан сөзсүз түрдө бир нерсе дайындап келдиңер да, күү же болбосо дастан айтасыңарбы же кандай кыласыңар? Ата-эне чыгармасын аткарабыз. Чыгарма аткарып бересиңер, ырдайсыңар. Комуз менен. Сонун экен анда. Келгиле бизге анда жалпы досторубузга комуз менен ата-эне чыгармасын биздин бүгүнкү Камила менен Нурел ырдап беришет. Jardam kılar kim, orusan da başın karma.
эле. Кол чабалы, анан баарыбыз тең бул чыгарманы укалы дагы ата энебизди ар дайым сыйлап жүрөлү достор. Силер ырдайт экенсиңер, комуз да чертет экенсиңер, анан экөөнү тең чогуу бирдей алып кетүү кыйынчылык жаратпайбы силерге? Жок, жаратпайт. Бир эле учурда колду дагы чертиш керек, бир эле учурда ырдаш дагы керек, Силерге Башында оор болгон, анан көнүп кеттик. ошондо үнүңөр дагы иштеп атат, колуңар дагы иштеп атат, Сонун. Ооба. Дагы кандай талантыңар бар? Да сүрөт тартаман. Өлкөлөрдүн желегин жаттаган жакшы көрөм. Сенчи Камила? Мен сүрөт тартканды жакшы көрөм, анан билегенди жакшы көрөм. Ошондо Нурелден сурагым келип атат да, канча өлкөнүн желегин жаттадың? 100 жаттап калдым да. 100 жаттап калдың, эми дагы 100дөн ашыгы бар экен, Ошондо баардыгы тең билип калат экен Нурел. Сүрөт тартканда кандай сүрөттөрдү көрүп тартасыңар? Жаратылыштыбы же болбосо азыр балдар көбүнчө тартат эмеспи? Бир башкача сүрөттөр тартат го? Единорог деген сыяктуу. Ушундай тартасыңарбы? Кандай сүрөт тартасыңар? Тоолорду көбүнчө тартам. Экөөңөр тең анда жаратылышка жакын экенсиңер, Жаратылыш деген сонунда. Анан жаратылышты тартасыңар, ырдайсыңар, комуз чертесиңер. Камила, сен болсо бийге дагы барасың же өзүңчө эле үйдөн бийлейсиңби? Үйдө билейм. Үйдөн кандай бийлерге бийлейсиң? Көбүрөөк сага кайсы бийлер жакын? Улуттук бийлерби же болбосо хип-хоп, же болбосо дагы заманбап бийлерби? Найым айткандай же TikToктогу бийлерге бийлейсиңби? Трендтерди. Улуттук. Улуттук бийлер көбүрөөк жагат, Сонун экен. Силер болсо бизге бир ырды ырдап бердиңер, ата эне тууралуу дагы бир ыр даярдап келдик деп аткасыңар, Ооба. Анда ошону дагы ырдайын деп келгенден кийин аягына чейин ырдап бергилеби? Акан суу түзгө талбайт, сай болбосо, караңгы жарык болбойт, ай болбосо, чыракта бийлик күйбөйт, най болбосо, табанын көрү кайда, гүл болбосо, гүл ачып кубат албайт, күн болбосо, акындар ырдай албайт, дил болбосо, душманын жазган абыз үр болбосо, ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо, комуздан абас чыкпайт, кул болбосо, сүйүүнү эл каалабайт, ыр болбосо, тоолордун салмагы аз, таш болбосо, узакка бар кетпейт, кат болбосо, жигиттин намы чыкпайт, март болбосо, кайда нур болбосо, сооданын иши жүрбөйт, бул болбосо. Азаматтар, очоло бул ырды кийинчерээк жаттап баштаган окшойсуңар, Эми болсо бул ырды аябай жакшы кылып жаттап туруп, анан биздин дагы эфирибизге конокко келгиле. Келечекте дагы ким болгуңар келет? Келечекте врач болгум келет. Комуз черткен врач. Сонун. Ырчы болгум келет. Сен болсо ырчы болгуң келет, Сонун экен. Силер болсо саякаттаңар келеби? Ооба. Кайсы өлкөгө саякаттаңар келет? Астана шаарына барып, эл аралык конкурсуна барып, биринчи мест алып келдик. Анда Астанага ошол менен чогуу эле саякаттап да келиптерсиңер да, Жакшы экен. Сен болсо кайсы өлкөгө саякатка баргың келет, Нурел? Англияга. Англияга барып келет, Нуржан эже, сиз бүгүн аябай сулуу болуп калыптырсыз го?
Ой, ай мен андай деле эмес го дейм эми. Дайыма да кайдайды. Бүгүнкү кийимиңиз дагы сонун. Муну мурда эле кийбедим берем Наима. Нуржан эжем сонун да сонун. Ай, Наима. Сен деген мени бал тилге салып эле чоң балмузда калдырып жейин деп атат окшойсуң, Наима. Бал тилди билбейм, бирок балмуздакты билем. Бал тилди билбейсиң де. Жок, чындап эле бал тилге салып деген сөздүн мааниси эмнени түшүндүрөт? Бал тилге салып деген сөзүн маанисиби? Аны деген Рома менен Аделя жакшы билет. Рома менен Аделядан сурап көрбөйлүбү? Макул достор, силер дагы кун коюп, угуп, бал тилге салып деген сөздүн маанисин билип алгыла. Келгиле анда, баарыбыз чогуу үйрөнүп алалы. Ооба. Бул сүрөттөрдү көрүп өзүм да сүрөт көргөзмөсүнө баргым келип калды. Эртең барып келбейлиби? Бирок мен бул жума толтура жерге барып келбедимби? Мисалы, музейге, паркка, китепканага, мугалим менен экскурсияга тоого барып келдим. Менин оюмча, ата-энем мени жиберишпейт. А сен ата-апаңды эме бал тилге салып көндүрүп сурап көрдү. Бал тил? А эмнени түшүндүрөт? Деле сен уккан эмес белең бул сөздү. Достор да келип калыптыр. Кандайсыңар достор? Эмне кылып жатасыңар? Достор кандайсыңар? Эме бал тилге салуу деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр айткылачы? Менден Аделя сурап. Бал тилге салуу. Балды көп жеген адам. Жакшы сөз айтуу дегендейби? Таттуу нерселерди жегенде рахаттанам. Сөздү түшүндүрө албай атканда балды сөзгө салуу деп айтышат болуш керек. Туура сөздөргө кошулуп. Бал тилге салуу адамды өзүнө тартып, кызыктырып, жылмалап айтылган, ынандырган сылык сөз. Маселен, байманаптардын бал тилине алданып, ошолордун союлун чабышып жүргөн кедейлер да жок эмес. Десек, мында байлардын сылык сүйлөп, жакшы сөз менен айтып койгонуна кедейлер алданып, кызматын кылып жүргөнүн түшүнсөк болот. Канабалдар, бал тилге салуу деген эмне экен? Биринчиси, тили таттуу. Экинчиси, жакшы сөз айтып ынандыруу. Үчүнчүсү, бал жеген адам. Азаматсыңар балдар, эң туура. Адамды өзүңө тартып, жылмалап айткан сылык сөз турбайбы? Бирок бул калп айткан сыяктуу эле болуп калат турбайбы? Мен ата-энеме калпты айта албайм. Кел анда, эч кимди бал тилге салбай эле болгонду айтып сурап көрөбүз. Балким сен сүрөт көргөзмөңө эч ким барышына каршы эмес. Чын эле? Балким уруксат беришет. Макул, анда биз биринчи достор менен коштошуп алалы, анан сүрөт көргөзмөңө сурам чыгалы. Кошкула достор. Кошкула. Лайк басып, комментарияны жазгыла. Дагы кийинкиде кайсы сөздү чечмелеп берели? Жазып койгулачы. Наима, көрдүңбү, сен мени деген бал тилге салып туруп эле балмузда калдырайын дептирсиң. Эми барып мактадым да, алып бересиз да, Ооба, да анан эмне кылам анан, алып берем да. Бирок эфирден кийин алып берейин, Наима, сен кандай балмуздак жеген келет? Ушундай алып берейин. Кандай алсам дейм. Мындай салынганбы идишке, же болбосо мынтип жыгачка коюлганбы, же болбосо мындай кагазга оролгонбу, кандай көбүрөөк жагат? Кагазга оролгон. Кагазга оролгонбу? Ооба. Анда болсо ага биз өзүнчө кашык алыш керек болобуз дагы, анан кашык менен табакка салып алып, чекесинен жеш керек. Макул. Ошондой кылалыбы? Же оюнчук алгың келип кетип атабы? Ооба. Анда мага единорог оюнчук алып бериңизчи. Единорог оюнчук дегенде жургай туштуңбу сен, Наима? Единорог макул, анда единорог оюнчук алып берейин. Единорог атпы же единорог балыкпы? Единорог балык да болуп бекен, Ооба, биздин деген жаратылышта биз билбеген төрткүн түстүү сонун жаныбарлар да бар да. Алардын биз баардыгын тең билбейбиз. Мен ал единорогдор мультфильмде гана болот деп ойлоп жаткан турбаймынбы? Суунун астында биз билбеген, көпчүлүгүбүз билбеген нарвал деген жаныбар жашайт экен. Анын мүйүзү мындай болуп, единорогдукка окшошуп турат экен.
Бирок чынайыма анын мүйүзү эгерде сынып кала турган болсо, анда ал экинчи кайра өспөйт экен. Бул абдан өкүнүчтүү. Ооба. Мындай кызыктуу жаныбар кайсы өлкөдө жашайт болур экен, Бул кайсы өлкөдө жашайт экенин билбейм, бирок деген океандын түбүндө аябай сонун болгон жаныбарлар жашайт эмеспи, айыма. Мисалы үчүн нарвал, анан ошол эле жанакы мурдадагы жаныбардын жандосунда айтып өттүк эле, билесиңби, жанакы суунун түбүндө жашаган океан түбүндөгү аттарды. Деңиз аты деп коет го. Билем. Анын дагы таң калыштуусу, достор, деңиз атынан деген анын мамасы төрөбөйт экен. Тескерисинче атасы экен. Элестет? Ооба. Анан дагы алар өзүнчө эле кооз көрүнөт го, оюнчуктай болуп, мындай болуп алышып, суунун жээгинде. Анан дагы кайсыл бар эле кылыч деп коебу, мындай жылаанга окшош узун болуп, анан күйүп өчүп турган дагы бир сонун жаныбар бар. Билесиңби? Жок, билбейт экен. Ал дагы океандын түбүндө жашайт да. Биз болсо тереңине барбайбыз, көпчүлүгүн көрбөйбүз, ошон үчүн билбей калабыз. Ал эми алар тууралуу маалыматты угуп көргөндө абдан бизге кызык. Сенчи дагы океанда жашаган көпчүлүгүбүз билбеген кандай жаныбарды билесиң? Мен билбейм, бирок билгим келип жатат да. Билбейсиңби? Сен болсоң да китти билесиң, акуланы, Ооба. дельфинди билет болушуң керек, Булардын арасынан эң эле мээримдүүсү, эң эле адамга жакыны, анан жаныбарлардын арасынан балыктардын арасынан, океанда жүргөн сууда сүзүүчүлөрдүн арасынан жалгыз эле сүт эмүүчү болгон бул дельфин жаныбары. Дельфин болсо адамдарга жамандык кылбайт, жана ошондой эле тиштебейт, тескерисинче алар адамды сезет дагы, аларга жардам бергенге аракет кылышат. Сонун бекен? Кызыктуу экен, ооба. Анан ошондой эле барыбыз тең жакшы билет болуш керекпиз, мындай узун буттуу фламинголорду. Ооба, билем. Розовый. Ооба. Ал деген аябай сонун көрүнгөнү менен, бирок аларга деген жетүү абдан кыйын да, Найыма. Алар деген бир өлкөдө жашайт экен, ал өлкө абдан ал өлкөгө кириш абдан эле кыйын экен. Анткени үчүн аякта деген кишилер деген көп учурда курал жарактары менен жүрүшөт. Анан ал жакка кирип чыгуу бир аз опурталдуураак экен. Көрдүңбү? Бизде болсо сонун болгон океанда болгон, биз үчүн океан болгон ысык көлүбүз бар. Ал жакта болсо 22ден ашык болгон жаныбардын түрү жашайт. Жана ошондой эле жакындан бери бизди кубандырып, акуулар дагы көлдүн жээгин байырлап турган убагы. Ал эми нарвал тууралуу мен жакшы маалыматты өтө кенен билбейт экенмин. Аны болсо жаныбардын жандосундан Элина айтып берсин бизге. Макул. Келгиле анда Элинаны көрөлү. Кандайсыңар, достор? Достор, силер нарвал деген жаныбар жөнүндө уктуңар беле? Мен да билбейт экенмин. Келе, достор, анда бул жаныбар жөнүндө чогуу билип алалы. Бул деңиздеги мүйүздүү укмуштуудай нарвалдар чынында эле уникалдуу жаныбарлар. Жер жүзүндө башка эч бир жандык аларга окшош эмес. Нарвалдын жагында 2 гана тиши бар. Алар 1000 метр тереңдикке чейин чөмүлө алышат. Алар жылуу суда жашоого ылайыкташкан эмес. Нарвалдар полярдык суларды кышында гана таштап кетишет, бирок көпкө эмес. Аларды Улуу Британиянын жээгинен көрүшкөн. Анын денесинин узундугу 4,5 метр, ал эми орточо салмагы 1,5 тоннага жетет. Нарвалдар муздун астынан чыгып таза абадан дем алуу үчүн өздөрүнүн мүйүзүнүн жардамы менен музду жарышат. 5 сантиметр кем эмес музду жарып өтүүгө жөндөмдүү. Ачууланган нарвал кайыктан тарып чөктүрүшү мүмкүн. Эгерде анын мүйүзү сункаса, кайра өсүп чыкпайт. Эскимостор сыяктуу түндүк элдери нарвалдарга байыркы кылымдан бери аңчылык кылып келишет.
алардын майынан шам чырак толтуруп үйүнүн өзүнөн ар кандай фигураларды жасашат. Жаратылышта алар 50 жылга чейин жашашат. Нарвалдар бири-бири менен сүйлөшүү үчүн бир нече тыкылдаган үндөрдү чыгарышат. Алардын чыгарган үндөрү ар бири белгилүү жана бир мааниге ээ. Ошондуктан алар бири-бири менен абдан жакшы сүйлөшүшөт. Достор, карагылачы, жаратылышта ар кандай ар түрдүү биз билбеген жаныбарлар бар. Достор, силерге бүгүнкү нарвалдар жөнүндө маалыматтарым жакты деп ойлойм. Көрүшкөнчө. Аябай кызыктуу өзгөчө жаныбар экен, Элина, эмкиде бизге кальмарлар жөнүндө айтып берчи, Наима, бизге болсо досторубуз деген телефон чалып башташыптыр да, биз деген кайсыл маалда оюн ойнотот, ушул маалда ойнотушчу эле деп кызыгып чалып атыптыр да. Анда биз жалпы досторубузду оюнга чакырып, анан оюнга кош баштайлыбы? Макул, баштайлы. Анан дагы достор, бизге байланышка чыкканда сыналгыдан кичине алыс туруп, анан чалгыла, Ооба, антпесе бизде жаңырып калат, Ооба. Достор, бизге байланышка чыккыла, мына төмөндө биздин номерлерибиз азыр көрүнөт. Ошол жакка байланышка чыккыла дагы биздин суроолорубузга жооп берсеңер, албетте сонун белектерге ээ болосуңар. Бизде 3 суроо бар, болгон эле. Эгерде биздин көрсөтүүбүздүн баштан баштап көрүп жаткан болсоңор, бул суроолорго оңой эле жооп берип коесуңар. Анда суроолорубузду биз кайталап өтөлү. Биздин биринчи сурообуз: Наима эмне үчүн капаланды? Бүгүнкү көрсөтүүдө эмне үчүн капаланды? Ооба. Экинчи сурообузду айтып коеюн. Экинчи сурообуз: Симпоз түрмөгүнүн алып баруучулардын аттары ким? Ал эми үчүнчү сурообуз болсо, достор, бүгүнкү жаныбарым, жандосум түрмөгүндөгү өзгөчө жаныбардын аты ким? Ооба. Аты кандай? Мына дал ушул 3 суроого жооп берсеңер, силер албетте жеңүүчү болуп аталасыңар. Анан бизден сонун билектерди утуп аласыңар. Биздин студиябыздын номери айткычакты эле телефонго байланышка чыгышыптыр да. Кана кабыл алабыз. Саламатсызбы? Салам. Атың ким? Ой. Уяп кетип Телефонду өчүрбөңүздөр, чалдыңарбы? Чалгандан кийин бизге аягына чейин сон кылып маек куруп, анан ой. Кана эфирдесиң, саламатсыңбы? Саламатсыңбы? Ай. Жөжөлөр десе, бизге байланышка чыкканда сөз түрдө аягына чейин биз менен сүйлөшкүлөчү. Ооба, сурана. Суроолорубузга да жооп бергиле. Кана бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен. Кабыл алабыз. Саламатсыңбы? Салам. Салам. Атың ким? Медина, бизге каяктан байланышка чыгып атасың? Кочкор районунан. Кочкор районунан чыгып атасыңбы? Кайсы айылдан? Биздин суроолорубузду уктуң да буга чейин, же кайталап өтөлү сага? Мына биринчи сурообуз: Наима бүгүнкү көрсөтүүдө эмне үчүн капаланды? Суроолорго келгенде эле өчүрүп койду. Ай, достор. Бизге жакшы эле байланышка чыгып атасыңар, анан аягына чейин кармалбай калып атпайсыңарбы? Бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен, кабыл алабыз. Ой. Ушуда өчүрүп койду. Ой. Биздин урматтуу кичинекей көрүүчүлөрүбүз аягына чейин сүйлөшөбүз, дагы бир көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Салам. Таанышалы? Ой. Ай. Эмне болуп жатат? Бизге бирдиктериңер түгөнүп калып жатабы? Бирдиктердин баардыгын тең жакшылап текшерип, анан кийин байланышка чыкпайлыбы, достор, Бизде дагы көрүүчү бар. Саламатсызбы? Келиңиз, атыңыз ким? Арстан. Арстан.
Кана суроолорду жооп берели анда бат-баттан. Наима бүгүнкү көрсөтүүдө эмне үчүн капаланды? Алло. Кайталагыла деди. Наима бүгүнкү көрсөтүүдө эмне үчүн капаланды? Наима бүгүнкү көрсөтүүдө эмне үчүн капаланды? Баштан баштап жакшы көрбөй калдыңыз окшойт анда. Арстан. Бизде кайра кийинки көрөрманыбыз бар. Кабыл алабыз. Саламатсызбы? Салам. Атың кандай? Менин атым Нурдай. Нурдай. Кайсыл жактан байланышка чыгып атасың? Токтогул району. Анан айын десе, онун бирди күтүп калды окшойт, Ооба. Бирдегибизди жакшылап текшерип алалычы, кана кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Келе кой. Кайра өчүрүп салды. Бизде дагы бир көрүүчүбүз бар экен, аны дагы кабыл алып көрөлүчү. Балким ушул көрүүчүбүз аягына чейин кабыл алат. Саламатсызбы? Келиңиз, сыналгын үнүн азайтып коюңуз. Сыналгын үнүн азайтып коелу, Урматтуу биздин кичинекей теле көрүүчүлөрүбүз, бизге эфирге байланышка чыгардан мурун бирдикти жакшылап текшеребиз дагы, сыналгынын үнүн азайтабыз дагы, анан телефонду тыңшап турабыз. Телефон аркылуу гана байланышабыз, Наима. Кийинки көрсөтүүдө ушундай кылгылачы, сураныч силерден. Биз болсо бүгүн болсо оюнубузду жыйынтыктайлы, Наима. Макул. Эмне кылабыз эми? Ооба. Бизде Наима эмне үчүн капаланды деген сурообузда, бүгүн эмнеге капаландың эле? Анткени жаратылыштын булганып жатканына. Ошондой болчу. Ал эми Тилимпоз түрмөгүн алып баруучулардын аты Рома жана Аделя. Ал эми бүгүнкү жаныбарым жан досум түрмөгүндөгү өзгөчө жаныбардын аты бул Нарвал. Нарвал болчу. Мына минтип оюнубузду ушундай болгон нота менен жыйынтыктап жатабыз. Наима, сен бийлегенди билесиңби? Жана жакшы көрөсүңбү бийлегенди? Мен бийлегенди аябай жакшы көрөм. Бирок бийлегенде окшошпой калат да меникичи. Бирок меники деле ошондой, бийлегенди жакшы көрөм, бирок бийлейин десем эле көп окшошпой калат. Бизде болсо бүгүн коногубуз бар, Умай Осмонова деген. Бизге болсо аябай жакшы бийлейт экен. Анан биздин студиябызга келип дагы бийлеп дагы берем дейт экен.
Эгер алдынан чыкты, дуда-дада, жаман досторду тапты, дуда-дада, кимекер ал достукка бекем, дуда. Ой, достук, булар кимдер? Жайыр дуда, сулуу дада, тендек мысык скот, акылдуу кейбир, быдылдак бабу, бирге алардайым. Мына ушул дайым чогуу жүргөн достор менен бирге сырдуу саякатка чыгабыз. Даярсыңарбы? Кеттик! Бул кыргыз тилиндеги Дуда жана Дада мультфильминин 3-сезонун Баластан каналынан көрөсүңөр. Достор, мына ушул Дада Дуда деген мультфильмди баарыбыз тең сүйүп көрөбүз. Анан дагы бул жактан бир нерсе айта кетейин деп атам. Дал ушул Дада жана Дуда мультфильминдеги Скоттун үнүн коштогон биздин Данегим көрсөтүүсүн алып баруучусу Нурбатыр байкебиз. Дада жана Дуда мультфильмин дагы УТРКнын котормо студиясы кыргызчага которуп, Баластан каналы аркылуу мына 3-сезонуна келип жетти. 3-сезонун силерге Баластан каналы аркылуу тартуулап жаткан учурубуз. Дана калтырбай, иш күндөрү көрүп тургула биздин каналдан. Бизде болсо умай сонун болгон бийим бийлеп берди дагы, бул жакка дипломдорун кармап отуруп калды. Азаматсың умай. Рахмат. Аябай сонун бийлейт экенсиң, анан дагы ар бир кыймылың мындай так жана даана экен да. Көп көчөйүнүн машыкканын көрүнүп турат. Бир күндө же болсо бир жумада канча убактыңды бөлөсүң бийге? Бийге мен 1 саат эле. 1 саат бир күндө, Ооба. Талыкпай иштеп турат окшойсуң, же барганыңа көп болдубу? Ооба, көп болду. 10 жыл барам. Ошо көрүнүп турат, Наима, барганыңа көп болгону жана ошондой эле бийге көп убакыт бөлгөнүң байкалып турат экен. Азаматсың. Анан колуңда болсо дипломдоруңду кармап келип турсаң, аябай эле 10 жылдын ичинде көптөгөн өлкөгө, көптөгөн конкурска катышып жетишсең керек. Ооба, бул дипломум Турция барганда алгам. Жана Индияга баргам. Дипломум. Могу диплом мен сүрөт тарткан дипломум. Сен сүрөт тартып дагы качат экенсиң да, бийлейт дагы экенсиң, э? Кандай таланттысың? Англис тилине барам. Англис тилине барасың, э? Эң сонун экен. Сен болсо чет өлкөлөргө чыкканда, конкурстарга барганда англис тилин билсең, ал жактагы жашоочулар менен оңой эле тил табышып кетсең керек. Ооба. Ал жактан да досторуң барбы? Достор таап келдиңби? Ооба, бар. Турциядан достор менен тааныштыргам. Анан Индиядан көп адамдар менен таанышканмын. Ошо. Анан ал достор менен азыркыга чейин англис тилинде сүйлөшүп турат экенсиң да? Сонун экен. Индияга кандай болуп барып калдың? Кандай конкурска бардың? Качан бардың? Мен 8 жашымдан Индияга баргам. Айка фестивальга баргам. Ошол сертификатты берген мага. Индияга. Бул Индияга баргандагы сертификат экен. Биздин досторубуз дагы экран аркылуу көрүп жатышат. Сонун. Турцияга кандай болуп бардың? Турцияга да фестивальга барсаң керек. Ооба, Турциядан аркы жылда барганбыз. Мурдагы жылы. Ооба. Биз Турциядан көп бийлерди билегенбиз. Жана көп сүрөткө түшүп, жана суга түшүп келгенбиз. Сонун экен. Бийге эмне болуп барып калгансыз? Мен 4 жылымда 4 жашымда, э? 4 жашымда барып калгам. Балажан борборуна Чолпон бийдик ансамблине барам. Анын мугалими Мамасалиева Зинкан Ашымовна, кыйын жана жакшы мугалим да. Мага абдан жагат билегени. Сонун экен. Эгер мугалимиң жакса, албетте ага абдан сонун да, сабакты дагы өткөн дагы көңүлдүү.
Бул колуңда болсо китеп көтөрө келиптирсиң Ооба. бизге. Бул каталог. Келе кой, биз жардам берели. Бул дипломдорунду карап туралы Наима. Бул каталог. Чыңгыз Айтматовдун каталогу. Бул менин сүрөтүм, мен тарткам. Ошо. Сонун экен. Муну Жамиля деген Жамиляны тарткан экенсиң, Анан 7 жаш деп турат, 7 жашыңда тарткан экенсиң. Азыр канча жаштасың? Мен 13-төмүн. 13-төсүң. Ошондон бери 6 жылдан бери муну сактап жүрөт экенсиң, Ооба. Эң сонун. Эжең тууралуу айта кетпедиңби? Анан айтып өтпөдүңбү? Аябай жакшы жагат, билегени да жагат деп. Анан сүрөттөн дагы мугалимиң барбы же өзүң эле үйдөн тартасыңбы? Ооба, мугалимим бар. Ольга Евгеньевна аты. Абдан жакшы да. Анда биздин эфирибизден пайдаланып, ушул бийден сабак берген эжеңе, анан сүрөттөн сабак берген эжелериңдин аттарын атап туруп, анан салам жолдоп койбойсуңбу, Жынканышымна жана Ольга Евгеньевна чоң рахмат силерге. Мен абдан ыраазымын. Жакшы. Азаматсың. Сүрөткө канча убакыт барып атасың сүрөт тартканга? 3 жыл эле. 3 жылдан бери барып атасың, 10 жашыңда барып турсуң. Дагы кандай сүрөттөр тартып атасың? Муну 7 жашыңда тарткан экенсиң, 6 жылдан бери башка дагы сүрөттү, башка дагы жактарга кетип атсаң керек. Мисалы үчүн бул жакта портрет турат, Ооба. Жамилянын портрети. Азыр сүрөт тартууга барбайм. Мен убакыт жетпей атат. Убактың жетпей атат, Айта кой. Би сиз үчүн эмне? Би мен үчүн биринчиден хобби, мага билегени абдан жагат. Жана бул спорт, көп кыймылдасаң оорубайсың, жана көп адамдар менен таанышасың, көп чет өлкөлөргө барасың, ошол. Сен ошондо азыр элдик бийлерди бийлейт экенсиң, Элдик жана классикалык аккуу деген бийлерди билейбиз, Индия бийлерди билейбиз, өзбек, уйгурлардын бийлерди билейбиз. Сонун экен. Чет өлкөгө барганда, мына Индияга бардым, Турцияга бардым деп атасың, ал жака барганда чогуу ансамбль менен чогуу барасыңарбы же бардыңбы же өзүң жалгыз соло деп коет го, соло бий бийлейсиң? Жок, мен группа менен барам. Чолпон группасы деп айттың, Чолпон группасы менен чогуу барат экенсиңер, Сизге кандай бийлер жагат? Мага современный жана улуттуу бийлер жагат. Ошол Чолпон группасы тууралуу дагы биздин көрүүчүлөрүбүзгө айта кетпейсиңби? Балким Чолпон группасы тууралуу жакшы билишпейттир, балким кээ бирөө болсо маалымат алгысы келип аткандыр. Мен дагы ошол кыздай болуп барсам ошол жака деп аткандыр. Канча кыз бар, каякта бул, каяктан тапса болот аны, биздин көрүүчүлөргө да бөлүшө кетчи. Мен Балажан борборуна, эстетикалык Балажан борборуна барам. Чолпон бийдик ансамблине барам. Анын мугалими Зинкана Шымовна. Аябай жакшы ал, кыйын мугалим. Канча кыз бар анда? Канча кыз бийлейсиңер? Балдар да барбы? Жок, балдар жок, жалаң кыздар да. 50-дөн ашык билейбиз да. Ошол 50-дө болгон кыздын баарына салам жолдойлу, анда баардык достор көрүп жатат болуш керек сени, айттың беле? Ооба. Анда гана ошол Балажан борборундагы Чолпон би ансамблине жана ошондой эле биздин Баластан каналынын көрүүчүлөрүнө салам жолдойт. Саламыңды жолдой кой. Саламатсыздарбы? Баарыңарга салам жолдойм, Ооба. Сонун. Азаматсың, биз болсо сага Умайкас ыраазычылык билдиребиз. Аябай кандай сонун кыймылдарың мага жакты. Наима экөөбүз эми Наима экөөбүз барып алып эми сени кайрадан YouTube'дан аркылуу көрүп алып туурайт окшойбуз. Сен да болуп билейин деп. Азаматсың, сенин келечегиңе кең келечек каалайбыз. Мындан ары дагы өнөрүң өркүндөй берсин дейбиз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат сага. Жалпы Наима, биз дагы жалпы көрүүчүлөрүбүз менен дагы коштошконго убакыт келип жетиптир. Урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, силер менен кайрадан эмки эфирге чейин коштошобуз. Жакшы калгыла, биз силерди жакшы көрөбүз.
кийинкиде сөзсүз жолугушабыз. Кош кула достор.